Салам, өзүң тааныштыра кетсең? Салам, мен Ырзар орто мектебинин 9 В классынын окуучусу Кубатбек кызы Кансулуу. Азаматсың, анда эмесе бүгүнкү болуп өткөн кыздар гигиенасы жөнүндө тренингде сен эмнелерди ала алдың? Бүгүнкү тренинг аябай жакшы өттү. Оюндар менен кызыктуу, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, жакшы жетишкендиктерге ээ болду. Өз максатына жетти деп ойлойм. Кыздар гигиенасында негизинен эле өзүбүздү таза алып жүрүүнү, кандай кылганда өзүбүздү жакшы алып жүрө алабыз деген ар кандай суроолорго жооп ала алдык деп ойлойм. Чоң рахмат. Негизинен эле ушул бүгүнкү тренингде алган маалыматыңарды өзүңөрдө тең туш кыздар менен бөлүшөсүңөрбү? Ооба, бизде мектепте ай сайын кыздар кеңеши болуп өтөт. Ал жерде дагы ошол кыздарды топтоп алып, ошол билген ар кандай темалар, пландар боюнча сабактар өтүлөт, түшүнүктөр берилет мугалимдер тарабынан. Азаматсыңар, ишиңерге ийгилик. Интервью бергениң үчүн чоң рахмат. Саламатта кал. Рахмат, сиздерге дагы ушунчалык келип тренингтерди өтүп бергениңиздер үчүн. Мындан дагы ишиңиздерге ийгилик. Кутман күн, өзүң тааныштыра кетсең? Саламатсызбы, мен Ырзар орто мектебинин 11 классынын окуучусу Момунова Парвина. Азаматсың, анда эмесе бүгүнкү болуп өткөн тренинг, семинар жөнүндө сен кандай ой пикирдесиң? Ооба, бүгүнкү тренинг жалпы биздин ушул Ырзар орто мектебинин окуучуларына башка мектептерге үлгү боло ала турган даражада жакшы, мыкты өттүңүздөр. Аябай мыкты өттү. Бардык проблема, көйгөйлөр бардыгы так чечилди. Билбеген нерселерди билип алдык. Өзүнүн колунда кантип алып жүрүү, кантип кийинүү, кантип мамиле кылуу баарын билип алдык. Чоң рахмат. Ошол негизинен эле бүгүнкү тренингдин кандай өзгөчөлүгү менен жакты тренинг? Адамды кокусунан эле өзгөчө, башкача өрөөгө алып өттү. Себеби биз азыркы ушул убакытта көп инсандар бири менен мамиледен алыс болуп кетет. Сиздердин сабагыңыздардан көп үлгү ала алдык. Биз дагы буюрса башка кыздарга мыкты даражада үлгү боло алабыз деп ойлойм.